Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун шаардык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзмөкчү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аталган борбордун кызматкерлери менен жолугушуу учурунда билдирди. Кайра уюштурууга илимий борбордун уюштуруучулары Бишкек шаарынын мэриясы, Бишкек шаардык кеңеши жана Саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда 3 тараптуу келишим негиз болууда. Анткени мыйзамга ылайык Бишкек шаардык кеңеши бул борбордун түзүүчүсү боло албайт. Ошол эле учурда каржылоо шаардык бюджеттен эмес, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу жүргүзүлөт. Муну менен катар министр аталган борбордун директору академик Сабырбек Жумабековго бир нече айыптарды коюп өттү. Жумабеков ал жерге өзүнүн тааныштарын, туугандарын жана башкаларды коюп алган. Муну бүт кыргыз эл билет. Ал оорукананы менчиктештирип алган. Эл ушинтип айтып жатат. Оорукана Кыргызстан үчүн эмес, директордун капчыгын толтуруу үчүн иштеген. Ал жерде коррупция орнуп алган. Тез жардам ооруканасы түзүлсө, жетекчиси Жумабеков эмес, башка болот. Аны мен чечпейм, аны команда чечет деп кошумчады министр. Алымкадыр Бейшеналиев ошондой эле 2017-жылы Кувейт өкмөтү Кыргызстанга балдар онкологиясын курууга акча бөлгөндүгүн айтып, Сабырбек Жумабеков өзүнүн кадыры жана тааныштары аркылуу Кувейттин элчиси менен жолугуп бул акчаны тартып алган деп билдирди. Бүгүн аталган борбордун директору Сабырбек Жумабеков министрдин айткан айыптоолоруна жооп берип, жамааты менен биргеликте президентке кайрылуу жолдошту. Бул мамиле мэрияга карайт. Мэрия билесиңер, эми муниципальный собственность, муниципалдык жеке менчик. Жер дагы, бул зданияда дагы мунун баардыгы ошол мэрияныкы. Анан мэрия бул мамлекеттикке болуп эсептелет да. Мунун бул жердин бир мыгы дагы бул меники эмес, бул мамлекеттикке. Ал мунун баары мыйзам чегинде бекилген, мыйзам бар, мыйзам бузулган эмес. Эгер биздин урматтуу министрибиз муну мыйзамды билбесе, мен аны дагы айтып берип коеюн. Мурунку больницанын базасында Бишкек травматология ортопедия илим изилдөө борбору деп түзүлгөн. Буга ошол учурда учредителдер болуп, министр кол койгон, ошол учурда мэр кол койгон жана шаардык кеңештин төрагасы. Бул илимий борбор. Бул жерде илим айкалышкан, билим айкалышкан. Ошонун негизинде илимий чөйрө пайда болуп, илимий окумуштуулар пайда болуп, мына акыркы 17 жылда мен айтып берем, азыр биздин ушул илимий борбордо көптөгөн жакшы жетишкендиктер болуп, ийгиликтер болуп, биз травматология, ортопедияны эң жогорку бийик деңгээлге көтөрүп алдык. Баштап 2021-жылда кошкондо биздин илимий борборго 221.613 адам, 20 адам кайрылыптыр да. Ошонун ичинен 221.509 адамды биз дарылап чыгардык. Мындан тышкары жыл сайын биздин мекемеде 13.000 операция болот экен. Күнүнө мына бүгүн 35-тен 50 операция болот бир күндө. 2008-жылы биз ошо биздин базада башында кандидаттык совет түзгөнбүз. Азыр илимий докторлук илимий совет бар. Бул жерде докторлук диссертация, кандидаттык диссертациялар жакталат. Травматология, ортопедия боюнча, нейрохирургия боюнча, анестезиология боюнча, 3 специалист боюнча биздин балдар ошо Россияга же башка жакка барбай, мына ушул биздин Кыргызстанда биздин илимий борбордо илимдерин жакташат. Акыркы жылда мына 67 адам биздин инсандар, биздин жарандар ушул биздин мекемеде диссертациясын койгуп кетти. Ана мен айтып атам, кечирип коюңуз, жолдош министр. Бул жерде иштеген таластыктардын проценти мен айтып берсем, эл дагы күлөт. 5%-тен 7% чейин таластыктар иштейт бул жерде. Биринчиден. Экинчиден 17 бөлүм башчы болсо, ошонун экөө гана таластык болот. 17-н экөө гана. Ошол экөөтөн мен келгенге чейин заведующий болуп иштеген. Мен келгенге чейин. Үчүнчү заведующий Араматолла Шукурбаев деген былтыр айкебиз өтүп кетип, хирург, жакшы хирург, доцент эле бөлүм башчысы. Ал өтүп кетип, Токтогулдан болот. Анан анын ордуна ошол жерде иштеген доцент, единственный кандидатын алып, Рамис деген жигитти койдук. Эми ошол таластык болуп калды да. Калган мен койгон заведующийлердин баардыгы көлдөн, экөө түштүктөн, чүйдөн экөө, эч кандай мен бул жерге таластыктар жыйнап алган жерим жок. Бул биринчи. Экинчи, жанагы санитар деп атат. Бизде мен азыр карап көрсөм, мына менде статистика бар. Мен ошол президентке, министрге жооп берип коеюн, урматтуу коомчулук. Ал айтып атат, санитар, менде азыр 72 санитардын орду бош, вакансия. Биз айланайын келгиле деп атабыз. 95 медсестранын орду бош, вакансия.
Биз келгиле, бизге иштегиле деп атабыз. Анан каяктагы табастык анан. Вот Африкадан келсе дагы диплом менен биз алабыз жумушка. Андай сөздү жөн эле мындай сөздөр айтып коюш бул оңой экен, айтып коет экен, сөз менен айтып койсо боло берет экен да ал кишигечи. Андай болбойт да. Факты менен айтыш керек да. Эми кандай чечилиши мүмкүн? Ал кызматтан кетип атат, анан бирок түзмө-түз ал мэрияга министрликке карабаса, маселе кандай чечилиши мүмкүн? Эми маселени мен чечпейм, маселени жогору жакта чечилет. Мэриядан чечилет, министерстводон чечилет. Ошолор кандай чечсе ошондой болот. Аны мен алардын чечимине мен комментарий бере албайм да. Эгерде кызматтан кетпесе сиз сотко бересизби же кандай? Кызматтан кетпесе, эгер кетпесе мен кете эле калам. Ал менде проблема жок. Бүгүнкү күндө мага 7 жерден сунуш түшкөн. Ушу Бишкектен дагы жеке менчик мекемелер, анан чет өлкөдөн. Чет өлкөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Мен жалгыз кетпейм. Мен менен көптөгөн жаш келечектеги кыздын балдары да кетебиз деп атат. Себеп дегенде, эгер ушундай шарт болуп, ушундай бизге кысым болуп атса, бизди кетирип атса, жакшы иштер жазып атса, бекер больницаны алып келип атса, салып беребиз деп атса. Бекер, мен айттым. Ушу салып бергенде мен кете берейинчи. Ушу элге калсын. Мамлекетке калсын, урматтуу министр. Тийишпеңиз бизге. Менин үчүн биз азыр атыбызды өзгөрткүбүз келбей. Анын маселеси мындай, ал киши айтат, мен коюшум керек дейт директорду. Мен назначение кылышым керек. Бир эле ошол болуп атат да. Сен мага баш ийбейсиң деп атат. Мына кеп ошондо болуп атат. Анан могу нерсе болуп атат. Буну алыш керек өзүнө. Илимий борборду жоем деген өзү бул аябай абсурд да. Бул деген регресс, бул деген артка кетүү. Биз кайра илимий борборду алып келип туруп больницага айлантып атабыз да. Больница, жөнөкөй больница болуп калат. Районный, городской больница. Все. Эч кандай илим жок, билим жок. Жанагы бизде азыр 50ге жакын жаш илимпоздор иштейт. Илимдин жанагы младший, средний, младший, старший научный сотрудниктер деген бар да. Алар каяка кетет. Менин 15 аспирантым бар. 70 ординатор окуйт. Алар каяка кетет. Алар каяктан билим алат анда? Городской больницадан алат. Булардын баардыгы ушу илимий борборго байланган да. Бу жерде ординатура ачылган, аспирантура ачылган. Биздин жанагы врачтар келип 2 айлык, 1 айлык окуу окушат биздин илимий борбордо. Ошондой центр ачылган бизде. Биз министерство образованиядан биздин өзүбүздүн лицензиябыз бар. Ошо билим берүү тармагынан дагы. Постдипломный образование боюнча дагы. Эми ушунун баардыгы жокко чыгарам дегендин өзү ушу жазалып жаңы эле өсүп келаткан даракты келип түбүнөн кыям дегендин өзү мен ойлойм бул өтө туура эмес иш. Ал иши өтө жаңылып атат да. Биздин министр, урматтуу министрибиз өтө жаңылып атат. Кече маалымат чыкты, министр мен Сабырдын өзүнөн сурадым, сени ким дайындаган десе, мэр дайындаган. Анда сен өзүң кет деп айттым деп. Бул сөз качан болду? Сиз айтып атасыз, мен жолуккан жокмун деп. Ал сүйлөштүм деп атасыз. Телефон менен сүйлөштүк. Мен өзүм чалдым ага. Мен 2 жолу чалып, кече күнү мурда күнү да. Мен 2 жолу сүйлөштүм мурдагы телефон менен. 2 жолу сүйлөштүм. Ал айтат, мен айттым. Эми алам десең ал дедим. Алып сал. Жага сен өзүң жазып кет дейт. Сен өзүң жазып кет дейт. Мен айттым, мен кетпейм. Алсаң алып сал болот. Не аласың? Бийлик колуңда турат. Бийлик колуңда турат. Алсаң алып сал дедим. Бирок мен өзүм кетпейм. Мен айтып кетем. Момча эл турса, журт турса, азыр канча деген пациенттер кече күнү эмнеге чыгып кетти интернетке. Мына бир күндүк киши 50 киши жазылыптыр кече мага. 50 кишини көрдүм. 6 операция жасап, чыгып 50 кишини келип, анан айттым, эмне чечип коелар, 15-иңер көрдүм, 35-иңер калдырган, мен Минздравга барып келейин. Кечинде барып күтүп отурдум, келген жок. Анан кайра келип, саат 10га чейин прием болуп, пациенттерди көрүп, анан жөнөттүм да. Анан мен максат, ал кишинин максаты мындай да, мени алыш керек болду, мени жоготуш керек. Мен кетишим керек Кыргызстандан. Эгер буйрук менен алып салса, соттошосузбу? Аны убакыт көрсөтөт, азыр мен айта албайм. Аны убакыт көрсөтөт. Ушул трибунадан мен биздин урматтуу президентке кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен илимпоз катары, академик, врач катары, ушул мекеменин жетекчиси катары, менин астымда 900 адам иштейт. 500 адам бир күндө жатып дарыланат. Жылына 14 миңге жакын адамды дарылайбыз. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыбыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек, өсүш керек. Мунун статусун керек болсо, улуттук илимий борборго айландырыш керек.
Мына жерде мен көрсөттүм, азыр сизге де келип көрсөткөм ошол проектини көргөнсүз. Кудай буюрса, февралда келип өзүңүз келип ошо капсуланы салмаксыз. Бул министр ошону токтотуп койдум деп атат. Мен салдырбайм, мен кылдырбайм деп атат. Мен себебин билбей атам. Мен сизге ушу кайрылып атам, урматтуу биздин президент. Сиздин саясатыңызды колдойбуз. Себеп дегенде сиз өзүңүздүн катышуусуңуз менен 20 миллион сом бөлдүрүп ушу проектин жасаттырдыңыз. Анан келип эле иш токтоп калганына мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн мындай болуп атат? Бул илимий борборду сактап калыңыз, өстүрүңүз, коллектив иштеш керек. Эгер жеке мен эле сиздерге жооптуу болуп атса, мен бүгүн жазып бергенге даярмын арызымды. Рахмат. Рахмат. Мынакей эгерде больница, бенефисто жаман болсо дейли да. Анда ушунча кандидаттар чыгат беле? Чыкпайт болчу кандидаттар. Докторлор чыгат беле? Чыкпайт болчу. Сырттан бирөөдөн травматологияга келип көрсөтө турган жер ушу жер. Мейли баягы илгеркидей чачыранды эмнени көрсөтөбүз? Айылды барып көрсөтөбүзбү? Ошондуктан мен бул целенаправленный мишенге алган агрессия деп эсептейм. Ошондуктан бенефисиого колуңарды тартып, анан көрүп көтөрүп өйдүрөп Кыргыздын намысы болуп аткан учреждениянын мындан нарды өркүндөсү деп эсептейм.